Жиндер аламы жөнүндө баягы өтө маалымат көп. Бирок Куран хадистин негизинде гана деп аз айтып кетип баратабыз, Өзүнчө мисалы алса жиндерди мен көрөм дегендер бар. Алардын өзүнчө бир нерсеси бар. Ушундай деп көп жагы бар. Бирок биз иншалла шарияттагы биздин көз караш кандай экенин айтып кетип баратабыз. Андан ашык да көп да кылган жокпуз. Шайтан адам баласынын кан тамырларында кандай айланат деген тема экен. Анас радиаллаху анху риваят экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шайтан адам баласында кан сыяктуу болуп жүрөт деп айткан. Некен? Адам баласына кан сыяктуу болуп жүрөт. Пайгамбардын аялы Сафия бин Хунайн риваят кылат экен. Бинт Хунайн риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иттикафта отурган. Мен ага түндө зиярат кылган келип, сүйлөшүп, анан мен кетмекчи болуп турганымда, ал да мени үйүмө жеткирмекчи болуп турду. Анын турагы Усама бин Зайдтын үйүндө эле. Анан эки ансар өтүп бара жатып, пайгамбарды көрүп калышып, тезден баса башташты. Баягы эмеде көргөндөй болуп, мына алыстан биремени көргөндөй болуп, уялып, ушундай деп баса башташты да. Бирок пайгамбар экенин билишти деле, бирок ошондо болсо деле баягы бир нерсени көрмөксөнгө салып басышкан экен да. Ошондо. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шашылбагыла, ал Хунайттын кызы Сафия деди. Жоксо бул менин аялым дешти. Деп жиберишти. Анан алар о Алланын элчиси, субханаллах деп жиберишти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шайтан адам баласында кан сыяктуу болуп жүрөт. Силердин жүрөгүңөргө жамандык салып коюусунан корктум деди. Некен? Негизинде белгилүү болду, субханалла, шайтан алейхилана адамдын кан тамырында жүрөт. Билесиз, риваяттарда дагы ошол шайтандын адам баласынын кан тамырын сурагандагысы. Качан Алла Таала адам атабызды жараткандан кийин ал шайтан эмне болду? Ошону көрдү. Адамды көрдү. Жана ичине киришке уруксаат сурады. Анын ичине кирди дагы бүткүл жагын аңтарып көргөн адамдын, сиз менен биздин, адам атабыздын. Бүт толук бар жагын аңтарып көрдү. Анан аңтарып бүт барын көргөндөн кийин эмне болду? Аябай ажап болду. Ушунча өзүнүн артык экенин көрдү. Ага берилген денени көрдү. Ушундай нерсени көрүп туруп шайтан алейхилана эмнеге өттү дейт? Баягы жүрөгүндө мындай тыз деген бир оору пайда болду дейт. Мындай жанакында бир көрө албастык, кызганыч деген оору пайда болду. Аны айтты, бул жаратыла турган болсо, анда мен эмне эчтеке жарабай калат экенмин деген ой келди дейт да. Ошентип субханалла, качан Алла Таала адам атабызга сажда кыл деген, ал сажда кылбады, ал эч нерсе мындай баш ийбеди. Бирок качан колунан атканда айтты, я Алла, мен ошо адам менен кошо мени жерге түшүр, мен эмне кылайын? Мен ушул жерде субханалла адам менен жүрөйүн. Барлар бири-бирине душман болуп жерге түшкүлө деди. Бирок шайтан не деди? Мен адамдын дейт кан тамыры менен боломун. Мен кан тамырына кирип азгырам аларды. Дегенде мейли деди. Азгыра бер, бирок менден корккон таква пенделерим сен азгыра албайсың деди шайтанга. Сен алардын кан тамырына жүрөм болсо, мен күрөө тамырынан да аларга жакын болом деди. Жоксо мен жардамым ушунча жакын болот деди. Дегени андан да сенден да жакынмын мен деди. Көрсө канча адам таквачылык кылган болсо, Алланын жардамы ага тездик менен келе берет экен да. Анан субханалла айта турган нерсе эмне болду? Бул шайтан алейхилана адамдын кан тамырына кирет дагы эмнекен дайыма азгырка салат экен. Мисалы бул жерде белгилүү болду, пайгамбар шайтан адам баласында кан сыяктуу болуп жүрөт. Кан сыяктуу болот дегени бир да жериңде жок эмес деген сөз экен. Бир да жериңде жок эмес. Бүткүл жагыңа келе алышы мүмкүн, ар кандай жол менен азгырышы мүмкүн экен. Анан некен кан сыяктуу жүрөт да силердин жүрөгүңөргө жамандык салып коет. Адамдын жүрөгүнө барып туруп эмне салат экен? Күмөн салат экен. Мисалы бул жерге келатканда эле адамда көпчүлүктө күмөн болуп келет го. Күмөн мындай эмне болду экен? Кандай эмне? Эмне үчүн шайтан субханалла чындык жака же болсо акыйкат жака эч качан адамды апарбайт да. Дайыма күмөн салат. Мисалы болсо Аллах Таалага эме ушундай ахирет бар дей турган болсоң, ал автоматически эмне дейт? Кайдан билесиң, барбы, жокпу? Адам мындай бир далил, мындай өзү мындай бир категория көзгө көрүнгөн далил издеп турат да. Дайымачы, мына күндү көрүп атам, айды көрүп атам, булар бар. Кана дегендей үмүт турат да.
Эмне үчүн шайтан анын жүрөгүн, адамдын жүрөгүнө дайыма күмөн салып, ушундай бир жанакындай бир тамызып турат да. Ошол кан тамырына жүрөт деген ушул эки. Бирок билишиңиз керек, субханалла, бул шайтан алейхиланы алсыз экен. Качан алсыз? Качан сенин ошол жүрөгүңдө мындай кандын кубалап аткан жакта Аллах деп согуп турса, Аллах деп мыжып тура турган болсо, ошондо эмне болот экен? Ошол адамдын ичинде шайтан алсыз болот экен, субхана. Bir kişine bir hikayalarda gelet ko, bir şeytan menen bir cin şeytandan ökö jolup kalgan emiş. Jolup kala etkeni, sen kanday mындай semirip ketkensin? Dese etken, alhamdulillah deyt, opoğayla deyt. Men girgen kişi deyt, jabış algan kişi deyt. Bir dağı dinin eştekesini bilbeyt degen. Bismillah tamağı çet, bismillah yüne gelip yata turgan uyum var, jey turgan tamağım var, kaalagандай video kameraday көрүп отура берем, кандай толтура дейт да. Каалаган нерсемди кыламан мен. Ана мен ушундай семирип кеттим дейт. А эмне сен илмий алгансың? Буну бир семирип жок дейт. Меники дейт, субханалла, ушунча таквачылык кылат. Кээ бирде жей турган бир үзүм тамак калбай калат дейт. Мен ушинтип аз эме болуп кеттим. Ушундай арыктап кеттим. Деген eкен да. Десе, субханекен ошол шайтан алейхилана, жин шайтандар адамдардын кан тамырына кирүү менен ошончолук даражада кээ бирлер семирип адамды шайтандын ушундай көлөмүнө жанагындай бир алып келип коет да. Карасаң, хажатчымдай басып бараткан шайтан болот го. Басып бараткан шайтан. Мисалы, көчөгө бүгүн аз таксиде келатсам, бир такси бала айтып атат. Бир баланы салдым дейт таксиге. Сүйлөгөн 50 миң, 300 миң дейт, жанакындай бир оюндарга барат экен да. Анан кийин ушундай сүйлөгөнүмө да кийинген ушундай дейт. Аны мегалардан акырында жеткизип барган жерибиз 700 сомдой болуп кетти дейт. 700 сомдой болуп кетти дейт. Эми ошону бер десе акчасы жок экен дейт да. Бирок некен ошол шайтан кээ бир адамдар мындай адамдын сыпатына шайтанга айланып кетишет. Некен шайтан кирип алып, аны ар кандай нерсеге алып келет экен дагы, мисалы арака, нашага, оюнга, ушул нерсе салат дагы. Ошо күнү алганда оозунан калп, жалган нерселер чыгып, өзүн өзү көтөрмөлөө. Шайтан да билет өзүн, субханалла, канча көтөрмөлөсө тозокко түшөт да алчы. Демеле анын тактысы суунун үстүндө турсун мейли. Бирок анын бара турган жери тозок да. Эмне билесиз да, шайтандын тактысы суунун үстүндө болот. Эмнекен ошол тактыда субхан отурса деле анын бара турган жери тозок. Ошондой эле шайтанга окшогон адамдардын дагы бара турган жери субханалла ахыры тозок болуп калышы мүмкүн да. Кээ адамдар хажатчы эле шайтан болот да. Ошол кан тамыры менен кирип азгыргандардын катарында. İnsanlarda ele cin менен шайтандардын күчтүү жана күчсүз жактары бар. Алла Азza wa Jalla Kur'anda Nisa сүрөсүндө ушундай дейт. Албетте шайтандын айласы ар качан алсыз деп айткан. Бизге Алла жана анын элчиси үйрөткөн анын кээ бир күчсүз тараптарына көз сала турган болсок, анда ушундай экен. Биринчиден, Алла Таала шайтан үчүн адамдарды мажбурлаганга жана аларды адашуу менен каапырлыкта, зордуктоого кудуретти берген эмес. Некен белгилүү болду, субханалла. Адамдарды мажбурлай албайт экен, каапырлыкка сала албайт экен. Бирок эмнекен алар зордуктай албайт экен. Алла Таала албетте мен ыхластуу пенделерме бийлигиң өтпөйт деп айткан экен. Ыхластуу дегени кайда ыхлас деген эмне? Десе, ыхлас деген кайда жүрсөң дагы күн түн болсун, кандай болсун, субханалла. Эмнекен ар дайым Аллах көрүп турат деген ишеним, бул ыхлас болот. Аллах көрүп турат деген ишеним. Bir nese kıldın, günah kılanındasın, soğuk çıkalatın, soğuğunda da günahında Allah görüp turat деген adam ıhlaslı olur. Oşondoy adamlarga şeytanın biyligi ötpeytken. Demek, subhanallah, Allah'ındaylardı bu majburlay albaytken. Bирок Allah Taala oşol ıhlaslı pendesin sınagısı kele turgan bolsa, oşol bir şeytanı jibretken dagı har kандай jol menen sınap turup, oşol pendesin sınagan al bekemir ötkөндөн Allah Taala periştelerge gördüңөрбү менин пендемди. Кандай азгырык болгон болсо дагы ал мындан азгырыкка берилип кеткен жок деп периштерге мактанат экен. Карын бул жөнсө сактоо жаатынан аларга Раббинин өзү жетиштүү. Некен алар дайыма өз Раббисине гана таянат экен, башка бирөөнө таянбайт экен. Мына ушул адамдарга ыхлас кылганга жана дайыма Аллага таянгандарга шайтандын алы жетпейт экен. Мага Алла жетиштүү десе. Бирок кээ бир адамдар ушудай түшүнүш керек ушул сөздү дагычы. Мисалы өзү дуаланып калган, жин кирип кеткен, бирок дагы деле болсо, Алла жетиштүү деп тура турган болсо, ал жөн эле сүйлөп атат. Анын ичиндеги нерсе сүйлөтүп атат, субханалла. Аны унутпашыбыз керек.
Жана биз акыретке иман келтирген момундарды акыреттен күмөн санаган адамдардан ажыратып билип алыш үчүн гана иблиске алардын үстүнөн бийлик берип койдук. Себеби Роббиң баардык нерсенин үстүнөн көзөмөлдөөчү. Муну эмелек айтып аткандай, момун пендесин Алла Таала сыноо үчүн эмне экен? Иблиске, шайтанга мүмкүнчүлүк берет экен. Негизинде акыйкатта ушундай да, шайтан азгырыш үчүн дагы, ошол адамга сыноо үчүн келиш үчүн да Аллах Тааланын өкүмүнө муктаж. Аллах Таала тигини сына десе ошого барат. Кана, тигини сынап көрчү, сен айтып атпадың беле жеңип коем деп. Ден ошого өз болгон аскеринин баарын жөнөтөт. Мында жөнөкөй киши отурган болсо, бир кичинекей нерсеси бар болушу мүмкүн. Жаңы мечитке бараткан болсо, ыхлас менен бараткан болсо, бир окуя бар го. Кандай окуя билесиздерби? Алла Таала бир пендесин сынагысы келет экен. Bir жерде адамдар bir бакка сыйынып аткан экен. Bir бакка, чоң bir бакка сыйынып атышкан экен. Баягын ачуусу келди дейт, ыхластуу момун адамдын. Айтта, мен бул бакты кыйып салайын деп балтасын алып алып дейт, баяга жөнөдү дейт да. Балтасын алып алып жөнөдү дейт, баягы жерге барып, мынакей кыямдап атканда алдынан шайтан чыкты дейт да. Карган, ушундай bir алсыз кейпине чыгып, сен кайка бартасың деп сурайт. Сураса айткен, баягындай жерде адамдар ширк кылып атыптыр. Аллаха күмөн күнөө кылып атышыптыр. Баккас Алладан башка, Алла Таалан башка сыйынганга болбойт. Дейт баягы ачуусу акса барба дейт экен. Турар деп күрөшүп кеткен баягы аксакал ушундай күрөшүп отурган баягыны жыгылат экен. Анан баягы айтат экен, дейт экен, барбай эле койчу дейт экен. Экинчи уловкасын кара, биринчи эме сынап көр дейт да. Жыгылып калганын көр дейт, анан акырында айтты дейт. Сен аны сындырбай эле кой, талкалабай эле кой. Сен күнүгө жаздыгың алдында bir алтын тыйындан алып турасың дейт. Дейт экен. Чын эле дейт экен. Чын эле. Анда макул дейт кетет экен. Баягыны эртең менен эрте тургалы жаздыгын караса bir алтын тыйын турат дейт. Машалла. Мына Кудай берет деген ушу. Анан кийин ошентип экинчи күнү алса алтын бар, үчүнчү күнү алса баягы алтын жок дейт. Ачуусу менен азыр шымшык менен алдаган турбайбы, баягы балтасын көтөрүп алып жөнөдү дейт баягы. Баягы барып туруп мынакей деп атканда баягы дагы чыкты дейт ал. Кайга? Баягы бартам. Эмнеге? Сен алдаган турбайсың мен. Барбайсың дейт да. Жок, барам деп күрөшкөт, баягы жыгылып калган экен да. Баягы чабам деп аткан киши жыгылып. Таң калат экен, баягы мен сени жыгып алдым. Бүгүн эмне жыгылып калдың десе, айткан, баягы сен Аллах ыраазылыгы үчүн, ошо Алла Тааланы деме кылып, Аллага таянып, сен ошону талкалап аткансың. Мында болсо сен мага таарынып келаттың дейт да. Сен акча бербей кой деп келаттың. Ошол сөөнө сен алсыз болуп калдың дейт экен. Некен айта турам муну ала тура максат эмне десе, субханалла, шайтан алейхилана адамды Алла Таала жөнөткөндө некен биринчи ыхласын сынаш үчүн жөнөткөн. Ыхластуу эле биринчичи, ошон үчүн жеңип койду. Бирок ыхласы башкага өтүп кетти, Алладан башка өтүп кетти. Ал адам некен ошол замат жыгылды дейт. Ошентип кээ бирлер жыгылып калат экен. Көчөнү ушундай бир даватта жүргөн, көчөнү ушундай илим окуп жүргөн, көчөнү ушундай кылып жүргөн, көчө молдо эле бүгүн эмне болуп калышы мүмкүн экен? Бүгүн эч кимге жарабай калышы мүмкүн экен. Же болсо баягы адамды ыхлас кетип калгандан кийин ал адамда күч, кандай Алла Таала берген касиет, кудурет деп болсо ошол нерселер жоголот экен. Аллаху акбар. Ошон сен шайтан дагы эмне өзүнүн торлорун Алла Таала жөнөткөндө 70 түрлүү торун ыргытат экен. Бирөөдөн өтсөң, бирөөнө кармайт экен. Бирөөнө өтсөң, бирөөнө кармайт экен. Биянан. Ошон мисалы жүрүп эле бирөөнө карасаң, баягы даватта бекем жүргөн киши ара кечип калышы мүмкүн экен. Үй бүлөсүнө кол салат экен. Биринчи үй бүлөсүнө кол салат экен. Үй бүлөсүн бузганга аракет кылат экен. Үй бүлөсүнө аялына кол салат экен, балдарына кол салат экен, чыр чатагап келет экен, бир туугандан арасында ошентип келет экен. Ошентип отуруп ушунда турган аялдын ортосуна келет. Эң последний өзүнүн аялдары менен бул күйөөсүнүн ортосуна келет. Коомго жек көрдүргөнгө аракет кылат экен. Ушунда бирөөнү атайын травит этип коет экен да. Атайын ошол адам ушунун аркасынан ошол сая түшүп калат экен. Ошентип отургандан субхан мында акырында бир жерин слабый местасын тапканга аракет кылат экен. Анан акырында кийин баягы торлордон өтө отургандан кийин баягы пенде болгондо Аллах Таалага даража берип коет экен баягы пендесинечи. Анан шайтан айтат экен, көрдүңбү сен алсызсың, мен айтпадым беле сага. Эмне айткан? Албетте мен ыхластуу пенделериме бийлигиң өтпөйт дебедим беле. Көрдүңбү мен ыхластуу пендем сени жеңип чыкты дейт экен. Ошол мезгилде баягы шайтан мындай айтканда болгон чачын, болгон түгүн жылат экен да. Ушундай алсыз экенин билет экен дагы сезип. Күнүгө ушунча күнүгө Алла Таала сездирип турат экен шайтанга алсыз экенинчи. Тозокко ушундай ылый кирип баратканын сездирип турат экен. Ошол себептен некен анын алсыздыгы инсан сиз менен биздин ыхласыбыздан экен. Ыхлас коюш керек Аллагачы. Аллахым көрүп турат мени. Аллахым көрүп турат. Аллахым жардам мага болот. Аллах жардам берет мага деген сөз сенин оозуңан ууртуңан түшпөш керек.
Ошол мезгилде субханалла эмне болуш керек экен? Иманга бекемирээк болуп мээнет кыла бериш керек экен. Имангачы мээнет кылыш керек. Иманыңа, өзүңдүн Кудайга болгон ишенимиңе мээнет кылыш керек. Мээнет кылыш керек кадимгидей эле. Ошону топтогонго аракет кылыш керек. Же болбосо ошону курганга аракет кыла бериш керек экен. Субханалла. Аллаху акбар. Демек, инсандарды баш ийдүүргө далил жагынан да, күч-кубат жагынан да шайтанга жол жок экен. Эмнеге? Жол жок экен ага. Ошон үчүн андан коркуш керек бекен? Андан бир коркуп кереги жок, субханалла. Анын иши азгыр болуп турса, Алла каалабаса, субханалла, эч нерсе болбойт экен. Эгерде башыңа ушундай жин кирүү, же жанагындай бир нерсе түш болду, анда Аллага таянып кой, жетишерлик болот. Шайтан бул чындыкты түшүнүп туруп, аны айтат экен. Иблис айтты, Роббим. Алда айтат экен, Роббим дейт экен, жаратуучу, анткени билет, ал өзү махлук экен. Мени адаштырганың үчүн мен аларга жердеги күнөө нерселерди кооз көргөзүп, алардын арасынан ыкыластуу пенделерден башкасын баардыгын азгырамын. Некен жер жүзүндөгү баардык нерсенин баардыгын кооз көрсөтүп коем. Любой эле нерсе кооз көрүнөт экен. Некен бүт нерсенин баарын кооз көрсөтүп салат экен. Баардык жагынан. Любой эле нерсе кооз көрүнөт. Бирөөнүкү болсун, кайсы нерсе болсун, ишимде айтканда, кереги жок нерсе деле ага керек боло берет экен да. Bir hikayede İsa aleyhisselam жөнүндө келет. Bir gün İsa aleyhisselam жолдо келатса, анын аркасынан bir iki адам ээрчип алды дейт. 3 адам ээрчип алат экен. Биз сени окуучуң бололу, арканы. Жок, силер менен жүрө албайсыңар дейт экен. Жок, мен сени менен жүрөбүз биз. Алланын пайгамбары, биз сага баш ийебиз деген акыбалда эмне алат экен? Ээрчип алат экен. Кийин bir жерге келгенде İsa aleyhisselam ушундай отурса, баягыл өкөсүн бирөөсү эмне кылды дейт, карамынтип мына жер тээп отурса эле, караса бир жылт дейт, нерсе жылтылай түштү дейт да. Мынтип муну тегер четине караса, ушундай бир алтын экен дейт да, мындай самород экен да. Эми чөл, кайдан билесиң эмне бар? Баягыл нерсени таап алыш дейт да, баягы үчөөнүн ою бузулуп баштады дейт. İsa пайгамбар, дейт, бул малун, бул шайтан, бул силерди алдап атат. Чытап салсаңар, Аллах башкасын жакшырагын берет. Сен жок дейт экен, бул бизге ушул эле керек. Сен İsa өзү жолуң менен чөр. Biz subhanallah biz жолубузду таптык мына. Мына көрсө пайгамбардын аркасында эритсең эле бай болуп кетип турбайсың дейт. Кээ бирлерде намаз окушат го, мен бай болоюн деп, чантып окуп алган намазды. Ишим оңолуп кетсин деп окуп алган. Намаз парз. Ал намаз Кудай үчүн окулат. Ошо Алла берген неамат, жакшылыктар шүкүр үчүн окулат ал. Намаз мындай окулбайт ал. Ишим намаз окусам ишим оңолуп кетти окуба. Алла каалап койсо намаз окутуп атып дагы жанын кандай тездик менен келгенде кедейчиликте келип кала турган нерсе бар. Анын проблемасы жок. Аллах Таала тазалап салат, тазалап турган тазаны берет. Анан кийин ошентип анан баягы чыгып аткан, айткан бирөөсүнө айткан, бар. Бар шаардан бир тамак алып кел бизге. Десе, баягы бирөө макул дейт экен, барса алып келейин. Анан келгенде үчөөбүз бөлүшүп алабыз. Макул баягы кетти дейт. Барып туруп баягы жерден тамак алды дейт, тамакка кошуп уу алды дейт да. Айтты, аз уулап отурамызбы, экөө тамакты жейт дагы ууланып өлөт дейт. Анан меники болот бай. Баягы экөө ойлоду дейт, эмне алабыз? 2 бөлгөн оңой. 3 бөлгөн көбүрөөк дейт бизге. Келгенде өлтүрүп салалды деген. Хап. Баягы экөө субханалла келгенде эле баягы баса калып өлтүрүп салышты дейт. Өлтүрүп салды, ар жака неме кылды дейт, ыргытып салышты. Анан ойлоду дейт, эмне алабыз? Муну өлтүргөн аз бөлүшкөн оңой. Келем тамак алып кел, жеп алалы дейт. Баягы экөө тамак жеп туруп экөөдөн эки жака тырмып калды дейт. Баягы алтын ортодо калды. İsa aleyhisselam ошентип өтүп, кайра өтүп келатып жолдон караса үчөөлүк жатат дейт. Алтын ортодо жатат. Дүйнө дейт. Сен кандай малунсуң, кандай шайтандын, сен кандай кооз көрсөткөн нерсесиң дейт да. Ошо менен эмнекен алардын арасынан өтүп кете бер дейт. Дегеним субханалла, эмне шайтан алейхилана дайыма бул дүйнөдөгү нерселерди кооз көрсөтөт экен да. Мисалы, сен ошол сенин пайгамбарыбыз хадис шарифасы бар да. Өйдө жакты караба. Өзүңөн бийик жашаган, бийлик ээсин, же байлык ээсин карабай, ылдый жакты карап турсаң, өзүңдүкүнө шүгүр кылуу келет да. Өзүнүн ылдый жагын карап тургун. Ылдый жагын карасаң, машалла, сен аңардан жакшы, машалла, шүгүр, алхамдулилла деген сөз оозуңан чыгат экен да. Эгер өйдө карап алсаң, нашүкүр пайда болот экен. Качан жетем я? Качан 570 болот я? Качан вентам 570 болот я? Деп жана бактысыз болуп калат экенсиң да. Шайтан ошентип көрсөтөт экен да. Дайым өй жакта карайт экен, умтул дейт экен да. Карасаң бүт бардыгына коучтар пайда болгон, кантип бай болобуз? Как стать миллионером деген да бар менде о жерде. Ооба бар менде точно.
бар, как стать триллионером біле, ушундай болчу, ушундай китеп. Максат, субханалла, некен бу дүйнө болуп калат экен. Шайтандын биринчи уловкасы бул дүйнө турган. Ал дайыма жакшы, кооз, ушундай. Мисалы карасаң, биз баарыбыз тең эле жөнөкөй эле акталган эле, акиленген деп коебуз, акталган эле, жакшынакай эле бир үйлөрдө жашап келгенбиз, Эми мен баянча бир уста бала неме айтат, акчасын бербей колап чыгаптыр бирөө. Эмне колап чыгып десем, бир бурчтун кичине мындай кетип калыптыр да. Болбосо бир ай бою иштеген эмгеге 100 бир эмке соң бербей калыптыр да. Эми ошол адам болсо идеальный болсо бактылуу болот экен да. Ал өмүрү деле андайды көргөн эмес негизи, мындай карасаң, идеальный болуп мындай кичине мындай бир болуп кетиптир. Мен жасап берейин десе, жок, болду, колап чыгып салыптыр. Адамдар субханалла ушундай мындай бир кандай бир төрт бурчтук болуп, момдоп турса эле ошону эле карап эле бактылуу болуп берсе көрөт экен. Жок, шайтан бул. Субханалла. Туура шариятыбызда субханалла жакшы жашоону эч бир тыйбайт. Бактылуулуктун 4 нерсеси бар дейт хазиреттер. Бактылуу үчүн 4 нерсе керек дейт. Биринчиси заужун салиха, жакшы бир салих такуу аял дейт. Экинчиси бир байдын кабир баса чоң үй, кичине үй, центрге боз үйтүк аласың, ошонун ичине кирсең, удобствосу менен болгон үй. Үчүнчүсү бул бир дайыма келип тура турган бир рызык. Мындай бир ишиң боло турган болсо дейт. Бир ишиң боло турган болсо. Төртүнчүсү чериңди жазып, сүйлөшүп тура турган бир досуң болсо дейт. Мына төртөө бул дүйнөдөгү нерселер экен. Бул дүйнөдө ушул төртөө болсо, субхана. Булар кандай болсо керек? Идеальный болсо да жакшы турат. Идеальный аялың болсо, идеальный күйөөң болсо, ошо мезгилде жакшы, субханалла, идеальный жакшы үйүң болсо, удобствоң, баардык нерсеси болсо, ошо менен субхана жанагындай бир дайыма киреше кирип турган бир жумушуң боло турган болсо, анан сен дайыма сатып кетпей турган бир, дайыма сен түшүнө турган бир, сен идеяңда, жашооңдо бир, мышлениеңдо бирдей сени түшүнө турган бир досуң боло турган болсо, ушул нерсе экен. Карасаң, эми кара. Бирок бул нерселер дүйнөгө байланбаган болуш керек. Шайтан ушул нерсе менен азгырат. Пайгамбар айтат го, бул дүйнөдө дейт, мен үммөтүмө эки нерседен корктум дейт. Эки эле нерседен корктум. Биринчиси эмне экен? Эркектер үчүн аял, аялдар үчүн эркек. Ушул экөөнүн субханалла мындай алсыз болушат дейт. Аялга туруштук бере албашы мүмкүн экен. Ошол мезгилде субхан аял сулуу эркекке туруштук бере албашы мүмкүн экен. Экинчиси субхана бул дүйнө экен. Мен үммөтүм ушу эки нерсе менен жок болуп кетишинен корком деген. Алсыз болуп калат экенсиң. Арсыз болуп кетет. Ошондон бүткүл нерсең жоготуп, бир нерсе жок кылат экенсиң. Ошол себептен шайтан дайыма жалган нерсени жакшы көрсөткөн, күнүк нерсени кооз көрсөткөн субханалла. Мындай айтканда, баардык нерсе ушуга жетсең эле бактылуу болосуң дейт экен да. Карасаң, мисалы, мындай машина деп лада айдап баратсаң эле алдыңан Honda өтүп келе турган болсо, дейсиң, Honda эптеп жетип алсаң, бирөө андан бирөө башка ошол эле досуң Toyota айдап алыптыр. Toyota эптеп жетип турган болсо, Lexus айдап алыптыр. Lexus десең, башка нерсе айдап алыптыр. Анан тиге жетип, экөөңдүн Lexus болуп калган мезгилде барсаң, тиги жанагындай бир катуу бир сабвуфер коюп, мен да коеюн, бар койду, музыканы даңгылдатып келаткан болсо, баягы барка машинесин башкача чаптап алыптыр. Эптеп мындай гонка вооружение экен да. Шайтан ушинтип жүрүп өмүрүңдү кыска кылып салганга аракет кылат экен. Өмүр бирөөнү атандашы менен кыскарат. Атандашы менен кыскарат, көбөйтүү менен да кыскарат. Дүйнөнү канча көбөйткөн сайын жашооң ошончо кыскарат. Мультфильм бар го, анда бир эметтер басып алып турган дракон болуп калат го. Ошондой эле нерсе. Шайтан бизди эмнекен бул дүйнөнү ушунча жүрөгүнө толтуруп алган, бирок ыйманды киргиздирбеген аракет кылат. Ошон үчүн шейхтер айтат да, дүйнөң сенин чөнтөгүңдө болсун, анын жери чөнтөктө, ал эми ыйманың жүрөгүңдө болсун дейт. Эгер алмашып кете турган болсо, проблема да. Временный мусульман болуп каласың. Убактылуу мусулман. Качан бир нерсе жок боло калганда, Алла деп мечиттен чыкпай эле башын сажда коюп эле жумада ыйлап калат. Анан кийин кичине берилип калган болсо эле болду, унутуп калып чөнтөгүнө салып ат да, китепти Куранды бүктөйт да, короче. Арт жакка эмне болду десе, акылдуу болуп, бизнес жакшы өттү, ушундай бир баягыда бул жер движение жакшылып койду эле, вообще сомуп кетти. Ошактан эрдик кылып турбуз да биз.
көчөлө Кудайга жалынып ыйлап аткан болчу туурабы? Ушундай нерсе. Субхан, дүйнө ушундай. Ошон үчүн шайтан эмне кылат экен? Бардыгын кооз көрсөтүп, алардын арасынан ыхластуу пенделердин башкасын баарын азгырам дейт. Бүт ыхластуу аларды уже карабайт экен. Эми ага бир метод бар да. Шайтандын методу бар. Эгер дайыма мечитке барып баштаса, үй бүлөсү менен динге келип баштаган болсо, ыхлас кылып аткан болсо, аларды айтат, булар фанатиктер. Буларга жолобогула. Булардын балдарына кошпогула. Булар деген 6-кылымга түшүп кеткен. Булар современный эмес. Бул карасаң кемпирде болуп кийинип алды. Современныйлар, мындай элдердей эле болбойбу деген эмелердин баарын ошолорго жаадырат. Булар субханалла, булар карасаң үйүнө полун сууруп салыптыр. Карасаң үйүндө телевизор жок экен булардын. Сотко көтөрбөйт экен. Ушундай нерселердин бардыгын тең чаптаганга аракет кылат да. Ушундай жанагындай бир наклейканы баарын чаптап салат да. Бияны карап карасаң тим эле жанагындай бир ачынып, чачынып, ушундай бир кишини зоруктап өлтүрүп аткан кишиге да эмне мына современный киши дешим. Гей парад өтүп атса буна современный жашоо ушундай дешим. Бияны бул туура эмес деп котормун. Хизбут тахрир же болсо жанакындай деп вахабист деп каматканга аракет кылышы мүмкүн. Талкаганга аракет. Мындай айтканда бүт тараптан субханаллага эмне кылышы мүмкүн экен? Алып келген аракет кылат экен. Алар жок кылганга аракет кылат. Намаз окуп баштасаң, айтат, "Эй, убактысы деле бар деп жетчесиң, эмне азыртан эле? Азыр ушун жууна берип сен ооруп калмай болдуң? Койчу, эмне болмок эле?" Аял киши болсо субханалла жанына отуруп карасаң, мындай кичине өзүңдү өзүң карабайсың, карачы. Мындай кичине мындай 30га чыксаң деле жаш көрүнсөң болот деп бетине эле чаптатат берет го, калган жери карып бартат да. Шайтан алейхилан дайыма ушундай бир жолдор менен азгырганга аракет кылат. Ошон үчүн ыхластуу болгонго аракет кыла бериш керек. Ыхлас деген ушундай нерсе ал базарда сатылбайт, ага аракет кылуу керек. Ойлонуш керек экен да адамчы, менин Роббим, мен жаратуучум, мени коргоп аткан болсо, ыхластууларга тийгизбейм деп аткан болсо, сен аларга тийише албайсың деп аткан болсо, анда мен ыхластуу болушум керек турбайбы? Анда мен бүгүндөн баштап намазыма, бүгүндөн баштап орозомо, канча жашка чыктым, мисалы Куран окуганды билбейсиң дагы деле. Канча жашка чыктың, жада калса ыстынжаны кантип кылышты, даарат алганды билбейсиң. Канча жашка чыктың дагы деле болсо, кичинекей бир насаат айтканды билбейсиң да. Бирөө сенден бир насаат сураса, братан, койчум, ушундай болар жашоодо так, короче, адада деген жана баягы күчү бир кино көрдүм. Ёшки дейт кандай. Карасаң, азыркы современный нерсени көрсөтүп койду да. Ал шайтанга сен өсүшүңдүн кереги жок. Ошо сен айтабыз да, адамдын өсүшү, анын үйү менен, машина менен өспөйтмү? Субханалла. Сен маданиятың менен өсөт да. Шайтанга сен маданияттуу болушуңдун кереги жок. Же болсо маданияттуу кылып туруп, оюңдун баарын чирик кылып коюшу мүмкүн. Оюңда момундай, сен элдин көзүнчө туруп маданияттуу кандайсыз, жакшысызбы, бирок өзүң алдынча калганда ошолордун баарын жек көрүү, ичинде көрө албастык, ушундай деген оорунун тыгып чечет ичине. Субханалла, биздин жашообузда өзүбүздү оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Жашоо өзү ушундай нерсе. Шайтан алейхилана дайыма аркабызда, алдыбызда, үстүбүздө, ар тарабыбызда келип азгыранга аракет кылат. Демек, инсандарды баш ийдирүүгө далил жагынан, күч кубат жагынан да шайтанда жол жок. Некен? Жол жок экен. Анын ой пикирине ыраазы болуп, аны ыктыярдуу ээрчигендер гана шайтан башкарат. Некен? Ой пикирине ыраазы болуп, ыктыярдуу түрдө ээрчигендерге шайтан ыраазы болуп жүрөт экен. Ыктыярдуу. Өз ыктыярың менен ээрчийсиң аны. Кыяматта да шайтан ушинтип айтат. Куранда Алла азза ва жалла ушундай дейт экен. Хижр сүрөсү 42-65-42 аят экен. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Албетте менин ыхластуу пенделеримдин үстүнө бийлигиң жок. Бир гана адашкандардан болуп, сага ээрчигендерге өкүмүң өтөт. Адашкандардан болуп, өкүмүң Алла эмнекен? Ал сени өкүмүң өтөт. Алар сеники. Алдай берип, эме кыла берип, алар адашкандар. Кимди Алла адаштырган болсо, аны эч ким туура жолго сала албайт. Кимди Алла туура жолго салган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Ушуну унутпагыла. Туура жол менен адашкан жол белгилүү болгон болду. Кыямат күнү шайтан өзүнүн адаштырган жолдошчуларына болгону мен чакырдым, силер чуркап келдиңер. Эми мен эмес, өзүңөрдү айыптагыла дейт экен. Некен? Мен силерди адаштырган эмесмин. Силер менен тиешем жок. Силерди мен жөн чакырып койгом, силер өзүңөр чуркап келип кылбадыңар эле. Мисалы алса, эң эле жөнөкөй бирөө тойго чакырды.